Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Кыргызстандыктар, ушул улуу орозо күнү биздин кыргыз элибизге башыбызга аябай жаман иштер түшүп жатат. Буну кыйынчылыкты ким провокация кылып, ким ушу биздин Кыргызстандын эгеминдүүлүгүбүзгө, жерибизге кол салган биринчи очурт бул кудайыбыз өзү тараза алат, экинчи очурт определенный комиссия, чет элдик комиссиялар неме кылат. Өздөрүнүн жыйынтыгын неме кылат. Ушул биз дагы кайдыгер болбой, ушу алай элибиз, алай жергебиз бир жакадан жең, бир колдон кол чыгарып, ушу кыргыз элибиз ынтымак болсун деп колубуздан келген жардамыбызды көргөзөтөбүз. Биз алай эли кадыр салтыбызды колдоп, илгертен бери эч качан ушу Кыргызстандын эгемендүүлүгүнө биз аябай көп чоң салымыбызды салып келгенбиз. Кудай бурса дагы салабыз. Баткендик туугандарга биз кайрылат элек. Сиздер жалгыз эмессиздер. Кыргыз эли канча кылымдардан бери дүйнөдө тарыхында болуп келет дагы. Кандай болбосо дагы Кудайым өзү сактасын. Сиздер жалгыз эмессиздер. Кыргыз элине, кыргыз жерине биз алайлык туугандар эч качан өзүбүздүн күчүбүздү аябаганга, нада будет акыркы каныбызды аябаганга Кудайдын астында кыргыз жерибизди колдогонго даярбыз. Урматтуу кыргыз элим, ушул Кыргызстандын башына оор иш келип турат. Биздин алай жергеси дагы эч качан баткен элинен жардамыбызды аябайбыз. Кечеден бери болгон жардамыбыз кетти. Бүгүн дагы мына алай эли топтолуп өздөрүнүн жардамын көрсөтүп атышат. Эртеңки күнгө план жөнөтүп атабыз. Акчалай дагы жардам берип атышат. Элибизге, ушу алай элине чоң ыраазычылык билдирип кетем. Ушул орозо күндө садака питирим болобу, башкасы болобу, ушунча жардамын көрсөтүп аябай бардыгы бир кол кабыш кылып жардам берип атышат. Алай элине ыраазычылык айтып кетем. Эртең дагы күндө бул нерселер уланат. Жардамыбызды аябайбыз, Кудай кааласа. Урматтуу баткен эли, башыңыздарга кыйынчылык түшкөн маалда биз алай эли четте карап турбайбыз. Кудай кааласа, эгерде дагы кырдаал курчуп кете турган болсо, алай эли силерге сөзсүз жардамга барабыз. Бардыгыбыз кашык каныбызга алгычаң жаныбызды аябайбыз. Бир гана баткен эмес, Кыргызстан үчүн бардыгына даярбыз.